Казакстанда Ақтөбе облусунун аймагында Самара-Шымкент унаа жолундагы кырсыктан 8 адам каза болду. Каргашалуу окуя трассанын 862 чакырымында Хромтау облусунда болгон. Бул жерде мен жүк ташуучу унаасы менен Toyota Ipsum жеңил унаасы кагышкан деп билдирди облустук милиция. Унаанын айдоочусу жана анын 7 жүргүнчүсү ошол жерде каза болушкан. Алардын 5-өө жаш балдар болгон. Анын үстүндө 6 киши гана сөөгү дароо табылса, дагы экөөнүнкү кийинчерээк табылган. Милиция билдиргендей, балдар ата-энелери менен коңшу облуска футбол боюнча мелдешке бара жатышкан. Маалымат булагы Спутник Казахстан. Это Ipsum с фурой. В автомобиле находится 5 человек. Бишкекте 7 август күнү жеңил унаа автобус менен кагышып 7 жүргүнчү жабыркаган. Бишкектин Ахунбаев менен Абай көчөлөрүнүн кесилишинде номер 100 автобусту жеңил унаа коюп кеткен. Бул тууралуу 24 кежиги окурман билдирди. Анын айтымында автобус кагылышпоо үчүн тормозду катуу баскан. Натыйжада 7 жүргүнчү ар кандай жаракаттарды алып, 5-өө медициналык жардам көрсөтүүдөн баш тартышты. 2 жүргүнчү тез жардам кызматы менен алып кетишти. Эркектин башы жана жамбаш сөөгү катуу көгөргөн, аялдын бел омурткасы сынган деген шек менен башынан катуу жаракат алган. Тез жардам келгенге чейин ал эсин жоготкон. Тергөө иштерин жүргүзүү үчүн жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоо боюнча мамлекеттик инспекциясынын кызматкерлери келишти, деди окурман. Маалымат булагы 24 кежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Алымкадыр Бейшеналиевдин медаль тагынып түшкөн сүрөтү талкуу жаратты. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин Парижде медаль тагынып түшкөн сүрөтү тарады. Соц тармак колдонуучулары сүрөт боюнча Кыргызстанда дагы бир күмүш медаль бар. Спорттун кайсы түрү боюнча экени азырынча белгисиз. Дагы бир күмүш алыптырбыз деп тамашалап жазып жатышат. Саламаттыкты сактоо министрлиги буга чейин маалымат таратып, Алымкадыр Бейшеналиевдин Францияга иш сапары менен жүргөнүн, анын алкагында Франциянын саламаттыкты сактоо министри менен жолугуп, кызматташуу боюнча документтерге кол коюуларын билдирген. Ошондой эле министрдин Олимпиада айылында баргандыгын, ал жерде Кыргызстандын намысын коргоп жаткан спортчулар менен жолукканын билдиришти. Маалымат булагы Сереп Медиа. Түнкү саат 3-кө чейин сабаганда көзүмө өлүм көрүнүп калды. Чет өлкөлүк жарандарга күч колдонуп жүргөн шектүүлөр кармалды. Свердлов Фрип маалымат таратканда, Бишкекте чет элдик жарандар тигүү цехинин ээси жана чет элдик жарандар тарабынан физикалык зомбулукка кабылышканын билдирди. 1 август күнү Бишкек ШИИБдин 102 кызматына чет элдик жарандар эркине каршы кармалып жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине Свердлов Фриптин кызматкерлери барышкан. Алар Бишкек шаарынын Жибек жолу проспектисинде жайгашкан тигүү цехтеринин биринде кездемелерди уурдоо боюнча негизсиз айыптоодон кийин чет элдик жарандар тигүү цехинин ээси жана 3 чет элдик жаран тарабынан физикалык зомбулукка кабылганын аныкташкан. Андан соң аларды бир бөлмөгө камап коюшкан. Аталган факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 138-беренесинин 2-бөлүгү менен кылмыш иши козголуп, тергөө башталган. Тергөөнүн жүрүшүндө 1967-жылы туулган аял жана 2002 жылы туулган чет өлкөлүк жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген деп айтылат маалыматта. Бул редакцияга Бакытбек Кубатбеков аттуу жаран кайрылып, 4 пакистандык жаран жардамга муктаж экенин, алар 5-6 күн колчулукта кармалып сабалганын айтат. Кордук көргөн пакистандыктар акыйкаттык издеп башынан өткөнүн баяндап беришти. Жабырлануучумун деген Умер Али анын түнкү 3-кө чейин сабашканын, айла жоктон башкалардын аттарында атоого туура келгенин билдирди. Мени виза даярдап чакырышкан, тосуп алышты, бирок 2 ай
бир бөлмөдө жаттым, тамак берип жатышты. Кийин жумуш сурай баштадым, анткени ал жерде кийим тигүүчү машиналар жок болчу. Жумуш башталды, 1 ай иштеп 30 000 сом алдым. Иш токтоп, канта иш башталды. Ал жерге бардык, канта 3 ай иш болду. Айына 5 000 сомдон берип жатты. Мен Кыргызстанда пакистандык жарандын чакыруусу менен келгем. Паспортумду ушул айдын 15-и алып койду. Силер ишеничтен чыгып кездеме уурдап атасыңар деп баштады. Көзөмөл видеону көргөн эле дедик. 35 000 доллардын товарын уурдагансыңар. Сен муну жалгыз кылган жоксуң дешти. Акча төлөйүн деп кетпейсиң. Пакистандан акча салышат, анан төлөп берем деген кагазга кол кой дешти. Эгер акча бербесең Пакистанга сөөгүң барат деген сөздөр болду. Мени темир жол менен чапты. Түнкү 3кө чейин сабашты. Көзүмө өлүм эле көрүнүп калды. Айла жок, башкалардын атын айттым, деди ал. Маалымат булагы Сереп Медиа.